Кыймыл-аракет этүү бул ийгиликтин негизи. Жашоодо ийгиликке жеткен адамдар жалаң өз жашоосунда аракет кылып кыймылдагандар. Аракет кыймылдаганда гана кылганда бардык коркунучтар чечилет. Биринчи, эң жакшы шарттарды күтпөңүз. Ыңгайлуу мезгилди күтсөңүз, сиз жумушуңузду эч качан баштай албайсыз. Ар дайым бир нерсе тоскоол болот. Эң ыңгайлуу мезгил жок. Сиз кыймылдашыңыз жана көйгөйдү чечишиңиз керек. Эң ыңгайлуу мезгил былтыры болгон. Экинчи шанс дал азыр ушул убакта. Экинчи, иштин адамы болуң. Спорт менен машыгыңыз келсе, өзүңүздү бостун ордуна коюң. Муну азыр жасаң. Акылыңызда канчалык идея көп калса, ошончо алыс болуп баштайт. 1-2 күндөн кийин майда чүйдөлөрү эстен чыга баштайт. Иштин адамы болуп баарына жетишесиз жана жаңы ойлордун, идеялардын пайда болушуна жол ачасыз. Үчүнчү, эстең, идеялар өзүнөн өзү эле ийгилик алып келбейт. Идеялар керек, бирок аларды иш жүзүнө ашырганда гана. Эгер сиз өзүңүздүн идеяңызга ишенсеңиз, анда аны аткарың. Төртүнчү, коркунучту болтурбоо үчүн аракетти колдонуңуз. Көпчүлүк сүйлөөнүн эң кыйын бөлүгү өзүңүздүн кезегиңизди күтүп туруу экенин байкадыңызбы? Спикерлер менен актерлор толкундашат. Алар сүйлөй баштаганда толкундолор жоголот. Аракет коркунучту жеңүүнүн эң жакшы жолу. Эң кыйыны биринчи ирет баштоо. Баштагандан кийин сиз ишенимдүүлүккө ээ болосуз. Ал оңой жана жеңил болот. Аракет этүү аркылуу коркунучту жоюу, ишенимдүүлүккө жетүү. Бешинчи, эгер сизге бир нерсе жазуу керек болсо, отуруңуз да жазыңыз. Колуңуздан келгенин баарын жазыңыз. Тек тааныш кыймылдарды жасап жатып, сиз мээни дурус багытка багыттайсыз. Алтынчы, азыркы убакта өмүр сүрүү. Дал азыр не иштей ала турганыңызга назар салыңыз. Бир апта мурун не кылыш керек эле? Эртеңчи деп алаңдабаңыз. Сиз өзгөртө ала турган жалгыз убакыт азыркы убакыт. Эгер сизге чеки жана эртеңки күн тууралуу көп ойлосоңуз, сиз эч нерсеге кол жеткизе албайсыз. Жетинчи, ишке бирден киришиңиз.